Бул айымдар 10 күндөн бери троллейбус айдоону үйрөнүп жатышат. Аларга эң биринчи теориялык турда билим берилип, жалпыга тиешелүү жол эрежелери окутулуп, троллейбустун техникалык абалдары жөнүндө сабактар өтүлүп жатат. Вся программа рассчитана. Бул программа 40 күнгө ылайыкташтырылган. Ал күндөрдө теориялык менен практикалык болуп бөлүнөт. Аялдар атайын мөөнөт менен бөлүнүп окутулат. Программа атайын аялдар үчүн арналган. Эркектер менен аялдардын тең укуктуулугун кароо максатында. Политику, то есть равенство женщин и мужчин. Окутуу үчүн бардык каалоочу айымдар чакырылган. Мында келгендердин көпчүлүгү үй тиричилиги менен гана алектенгендиктен, алар жаңы кесип ээси болууну максатташат. Ошо мүмкүнчүлүгүбүз чоң экен. Кыргызстанда дагы өзбекпи, кыргызбы, тажикпи бардыгыбызга тең мүмкүнчүлүктү берип атат. Биз Кудай кааласа ошо троллейбусту үйрөнүп иштешке аракет кылып атабыз. Бизге практический жактан дагы, мына жазуу үйрөтүү жактан дагы өтө чоң жакшы понятка берип атат, үйрөтүп атат. Бир күн бир тайпадагылар үчүн теориялык түрдө билим берилсе, экинчи тайпага практика жүзүндө үйрөтүлөт. Ал үчүн 35 жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар окутуучулар чакырылган. Алар троллейбустун бардык техникалык абалдары жөнүндө, аны жүргүзүүдөн баштап, жолду кантип айдоо зарылдыгы, ал учурда эмнелерге көңүл буруу керектиги тууралуу кеңири маалымат берип жатышат. Карайсыңар, биягынан көрүнбөсө бул бүскүдөн карайсыңар, бул бүскүдөн көрүнбөсө тиягын эске карап туруп, тормузду тебе баштайсыңар одновременно. Анан кийин буну өчүрүп, үчөөнү өчүрүп, гидраны өчүрүп, ручникке коюп, анан эшикке чыгып, желети жок кое албайсыңар. Троллейбусту үйрөнүүнү каалаган айымдардын жашы ар түрдүү. Жаш кыздардан тартып 65 жаштагы энелерге чейин бар. 47 жаштагы ырыс айымда троллейбус айдаганга кызыккандыктан үйдө бекер отурбай, айдоочулук кылып жумуш табууну каалайт. Айдаганды, кантип отуруп, кантип эме кылгандарды полностью техника безопасность боюнча эмелерди үйрөнүп атабыз. Ошо отурганды, айдаганды, кайсыларды включать этилгендерди, кайсыны басканда кандай эмне иштейт, аккумулятор каерде тормоз кандай, ошолор полностью үйрөнүп атабыз. Ал эми троллейбус айдоону үйрөтүүчүлөр борбор калаадан чакырылган. Алардын айтымында троллейбус айдоо үчүндө адам абдан дилгир болуп, бардык нерсеге көңүл буруп туруусу зарыл. Анын үстүнө бул учурда айдоочунун бир эмес 2 жолу бар. Троллейбусту айдагандар жолдо эле эмес, үстүңкү тарабына да тынымсыз маани коюусу талап кылынат. Кошумча айдоочулар үчүн да ар дайым жанында болуусу шарт деген 3 нерсе бар. Анан бизде деген 2 жол бар. Алдында карайт, үстүндө карайт. Үстүндө дагы штанга менен линия кетет. Одновременно бүт барын бирдей караганга жетиш керек. Сары жилет кийгенден кийин эшикке чыгып штанга сыргып кетсе, муну менен чыкса өзү уверенно коет. Артындагы машина келатканда дагы сары жилети бар экен деп токтойт. Анан штанганы коюш үчүн колгап керек. Такай үстүндөгү ставка деп коет, ошонусун алмаштырганга ачкыч керек. Атайын гендердик теңдүүлүк программасынын алкагында учурда 14 аял окуудан өтүшүүдө. Жакынкы аралыкта шаарга келе турган жаңы 23 троллейбустун айдоочулугуна ошолордун ичинен мыктылары кабыл алынат. Бул троллейбус атайын окутуп үйрөтүү үчүн ылайыкташтырылган. Бул жердеги айдоочудан сырткары үйрөткүч үчүн да атайын кошумча тормоздар коюлган. Ал эми жакынкы күндөрү дал ушул айдоочулукту үйрөнүп жаткан айымдар үчүн жаңы троллейбустар келмекчи. Гүлмайрам Рахманбетиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.